Кудайдын чакырыгы 1 август. Бир аксакал мындай дейт. Көп адамдар жашоомдо менин башыман өткөн нерселерди укканда, мындайды башынан өткөргөн адам кантип дагы деле кубана алат деп таң калышат. Жашоомдогу кээ бир окуялар өлүм менен бетме-бет алып келген оору, эң оор жоготуу, каржылык кыйынчылыктар, ишеним үчүн куугунтук, кызымдын психикалык ден соолугуна байланышкан көйгөйлөр, апамдын кайгылуу өлүмү, булар менин жашоомдогу эң оор жана чыдагыс учурлардын айрымдары гана, дейт аксакал. Ошого карабастан мен Кудайга чексиз ыраазымын. Ооба, мен ал учурларда дайыма кубанычка толуп жүрдүм деп айта албайм. Бирок ошентсе да, мен Кудайга үзгүлтүксүз ыраазычылык айта алган абалга жеттим. Жакшы нерселер үчүн да, оор нерселер үчүн да. Римдиктерге жазылган катта элчи Павыл мындай дейт. Кудайды сүйгөндөргө, анын каалоосу боюнча чакырылгандарга баардык нерсе жакшылыкка болоорун билебиз. Бул чындыкты түшүнүүгө мага жабык экосистема боюнча жүргүзүлгөн бир изилдөө жардам берди. 1980-жылдардын аягында окумуштуулар толугу менен жабык экосистеманы түзүшкөн. Анда бир гана нерсе жок болгон — шамал. Кызыгы, мындай шартта дарактар тез өссө да, алар жетилбей туруп, сынып, кулап калышкан. Бул шамалдын жоктугуна байланыштуу болгон. Каршылык күчү болбогондуктан дарактардын тамырлары жана кабыгы жетиштүү деңгээлде бекемделген эмес. Ошол эле принцип биздин жашообузда да иштейт. Эгерде кыйынчылык жана сыноо жок болсо, өсүү да болбойт. Кыйынчылыктар бизди калыптандырарын түшүнгөндө, биз баарына ыраазы болууну үйрөнөбүз. Ошондо биз стресске «ооба» деп жооп бере алабыз. Ал бизди жок кылуу үчүн эмес, өстүрүү үчүн колдонулат. Мен сиздин азаптарыңызды кичирейтүүгө аракет кылбайм. Жашоо чындап эле абдан оор болушу мүмкүн. Мен болгону көңүлүңүздү Кудайга бурууну каалайм. Кыйынчылыктар аркылуу биз барган сайын Исага окшошо баштайбыз. Машаях да биз үчүн азаптарды башынан өткөргөн. Иса аркылуу биздин келечегибиз коопсуз колдо турат. Ошондуктан бүгүн кандай сыноодон өтүп жатсак да, биз Кудайга ишене алабыз. Ал бизде жана биз үчүн өз ишенин улантып жатат.